Урматтуу көрүүчүлөр, биз улантабыз мына ушундай жагымдуу маанай менен. Ал эми бизде коногубуз бар. Биздин тааныштырып баштайлы анда коногубуз менен. Ооба. Азыркы учурда Инста дүйнөсүндө дагы ошондой эле интернет блогдордагы соц тармактарда баардык жакта Күттүм ай деген чыгарма мындай өтө мындай актуалдуу, популярдуу болуп атат десек да болот. Мына ушул чыгарманын аткаруучусу, эстрада ырчысы Джонни бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, Кутман? Таңыңыз менен. Алейкум. Джонни мырза, алгач эле мына ушул чыгарманын автору ким? Обону кимге таандык? Ушул туурасында. Обону өзүмө таандык. Обону меники, сөзү дагы жарымы меники десем болот. Негизи башында эле өзүм жазып баштагам, анан баягы бир акын байкелерге да кайрылып, тууралап жардам сураганбыз. Айбек Кулманбаев деген байкем экөөбүзгө таандык. Ошо бул обону чыкканына 2 жыл болду, 2 жыл мурун чыккан. Анан татыктуу мындай туура келе турган сөз жаза албай 2 жыл убакыт өтүп кетиптир. Анан жакында эле буюрса чыгып кырдап калдык. 2 жылдын аралыгында бушуп жетилген турбай булар, э? Ооба. Сиз кадр артында да айтып калбадыңызбы? Репертуарымда бир-эки эле ырым бар депчи. Анан кээ бир ырларым азыр жарыкка чыга элек, даяр боло элек депчи. Көрсө бир ырга эле ушунча бул ырыңыз ушунчалык мындай катуу чыгарын билген окшойсуз, элебизине бата алынарын, э? Чынын айтсам билген эмесмин, мындайды күткөн да эмесмин. Аябай Инстаграмда дүң болуп кетти. Элдер баягы мени белгилеп Инстаграмданчы мага жиберип күнүнө 150-200 смстер келип атты. Анан абдан кубанычта болдум. Бирок буга чейин дагы 2 ыр жаздыргам. Бирөөсү клиби менен. Бирок алар мынчалык популярдуу болгон эмес. Ушул 3-чү ырым буюрса жакшы кетип атат. Кимди күтүп жүрөсүз? Бул ыр кимге арналган? Ыр бир кызга арналган. Кызга арналган. Андан башка кимге арналмак эле деп баланы күтпөк керек деп койсун. Бул кыз бул негизи 2 жыл мурун чыккандыктан обону. Мурун бир кыз менен сүйлөшчүмүн. Ошол кыздын дарегине жазылган ыр. Ооба, эми бул өтүп кеткен сүйүү десем болот. Ошо. Жакшы. Азыркы учурда мисалы ырчылар өздөрүнүн жүздөрүн таанытуу максатында дагы клип тарттырат да. Мисалы ырды таанысак жүзүн тааныбайбыз, жүзүн таанысак ырын тааныбайбыз деген дагы нерсе бар да, э? Клипти качан тарттырайын деп атат? Клипти бүгүн 31-би. Биз 3-үндө баштайлы деп атабыз. Пландарды түзүп койгонбуз. Буюрса сценарий даяр. Буюрса 10-июндарга чейин монтажда бүтүп калса, силерге алып келип штаб кетебиз. Буюрса. Анан бул ыр Күттүм ай деп аталып атпайбы? Мындан сырткары дагы Жашоо керемет деген ыр чыгып калды, э? Жашоо керемет деген ырым бар, ооба, радиолордо да кетип калды, бирок ал ырымда клибим жок болчу, ошондуктан ал балким негизи популярдуу болом деген ыр өзү эле популярдуулук болуп кетет экен. Анан мурунку ырларымда дагы мен күткөм ушундай бир жаңылык болот экен деп, бирок андай болгон жок. Бирок ал дагы өзүмдүн калемиме таандык ыр, Жашоо керемет өзүмө жагат. Ошо буюрса жакын арада ага да клип тартып калышыбыз мүмкүн. Жакшы. Джонни деп атпайбызбы? Мындай өзгөчө атта, анан өзүңүздүн атыңыз кандай, фамилияңыз кандай дегендей. Атым каяктан болосуз, кайсы жактын уулу болосуз? Автобиографияны айтпайбы? Өзүңүздү бир аз пиар кылып кетти. Өзүм тууралуу айта кетсем, мен Нарын шаарына караштуу Ат башы районунда төрөлгөм. Ата-энем да ошо Ат башынын Казыбек айылынан болот. Бирок Нарындын өзүндө чоңойгом 9-класска чейин. Анан бул жакка келип Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайга тапшырып, ошол жакта гитарадан сабак алгам. Билимим орто. Консерваторияда окуган эмесмин. Вокалга окуган эмесмин. Вокал баягы ырдоо бул мен ата-энемден калган талант десем болот. Күреңкеевди бүткөндө кандай вокалдан сабак? Күреңкеевди только гитарада окуганбыз, аспапта. Аспапта. Атыңыз Лакап атыңыз? Атым Жеңишбеков Жаныбек Жеңишбекович. 3G да. Лакап ат менен эл оозуна алынуу оңой деп ойлодуңузбу, же болбосо лакап ат менен? Джонни деп ким тандап берди? Жок, бул негизи баягы эркелетсе Джонни деп эркелетсе керек негизи. Мектепте маштап эле, анан училищега келгенде ошол жактан деле азыркыга чейин эле досторум Джонни деп жүрүп, анан баягы мен Жаныбек катары тааныган адамдар аз да, бүт эле Джонни. Анан ошол боюнча эле чыга берейин эми. Ойлодум. Жакшы. Деп ойлодум да. Анан балким кийин 45-ке чыгып, курсактуу болуп калган кезде. Жаныбек болуп кетемиз. Жакшы, Джонни мырза, анда биз жогоруда сөз кылып жаткан учурдагы хит чыгарма десек болот. Мына ушул чыгарма бүгүн азыр бизде Таң Маанайдын студиясында жаңырсын, э? Джонниден, эстрада ырчысы Джонниден Күттүм сени чыгармасы.
жаралдың жарқыным деп еркелеттім сүй алдың жаным менің жарқыраған алтыным жырты қылып кімге мені қиялдың мен сені күттім ай жүрегім ұрып тұрады саған жете албай мен өзіңді іздеп келемін таба албай ал ол оттай жанып күйдім ай неге мен жаным сені мұнша сүйдім ай мен өзіңді күтіп келемін тажабай жүрегім жақындатпай ешкімді жүдетті жүрегім ару сезімді жамғыр болып төгіліп ыйлап келе жабырқаған жүрегімді теңкесімен мен сені күттім ай жүрегім ұрып тұрады саған жете албай мен өзіңді іздеп келемін таба албай ал ол оттай жанып күйдім ай неге мен жаным сені мұнша сүйдім ай мен өзіңді күтіп келемін тажабай өзіңді күттім ай жүрегім ұрып тұрады саған жете албай мен өзіңді іздей беремін таба албай ал ол оттай жанып күйдім ай неге мен жаным сені мұнша сүйдім ай мен өзіңді күтіп келемін тажабай мен өзіңді күтіп келемін тажабай мен өзіңді күтіп келемін тажабай Азамат, сіз баракелді. Ойланып эле калдык. Ооба, сонун чыгарма. Аябай ойлондуруп салыңыз. Таңатпай кайгылуу болуп кетти. Жок. Жакшы, абдан сонун чыгарма болгон. Обонун дагы сонун чыгаргансыз. Анан бул жакта дагы бир аспапты ойнойт окшойсуз, үйлөмө аспап. Негизи Джони көп кырдуу талант экен. Үйлөмө аспапты дагы бизге ала келген. Мен негизи 5 аспапты ойнойм өзүм. 5-өөнү тең алып келгенге азыр мүмкүнчүлүк жок болуп калды, анткени пианино оор. Комузум болсо оор деп койбойсузбу? Комузумдун чехолу жок, анан неудобно болуп калды. Мага кызык болгону мисалы сиз болсо үйлөмө аспаптар бөлүмүн тандап алыпсыз да, Күреңкеевде үйлөмө аспаптар бөлүмүндө окугансыз дагы, анан эл аспаптарда эмес, кайдан жайдан эстрадага аралашып кеткенсиз да, же болбосо бул жок, мен Күреңкеевада ал окуу жайда гитараны окугам. Гитарада окугам. Бул комузда да окугам, мурун Нарында кезде 3 жыл окугам. Бул чопо-чоор менен пианиноны өзүм эле өздөштүрүп алгам. Анан баянда да ойнойм, баян барбы, аккордеон сыяктуу. Ошол менен 5 аспапта, анан саксофон кармасам деле черте берем негизичи. Жакшы. Кандай аспап кармасам деле колум көнүп кетет. Баягы түшүнүп алсаң эле кайсы нота кайсы жерде жайгашкан, анан бир сыйра репетиция кылып. Өзүңүзгө эң жакын аспап кайсыл көбүнчө? Эң жакын аспап гитараны жакшы көрөм го дейм, анткени ушул гитара менен көбүнчө обондор чыгат. Баягы жүрөгүмө жакын, кыллары дагы чыкканы жагат. Комуз да жагат, эми ар бир аспап өзүнүн эмеси менен да. Колуңузда кармап турган аспапта, үйлөмө аспаптан, аспапта сиздин бул кыргыздын баягы үйлөмө чопо-чоор деген аспабы.
ушуну бир силерге чечип берейин. Атай Огонбаев улуу байкебиздин «Эсимде» деген чыгармасын аткарып берейин. Ай, баракелде. Ушундай. Жони мырза, мынакей көп кырдуу талант экенсиз. Анан азыркы Күттүм ай чыгармасы дагы азыр учурда ар бир экинчи адам бул чыгарманы ырдап калган кези. Бирок бир чыгарма менен чыгып эле кайра сахнадан алыстап кеткендер дагы көп, Анан алдыда кандай менеджер менен болобу, же болбосо продюсерлер менен иштешиппи, жаңы ырлардын үстүнөн иштеппи, кандай болуп атат бул жаат? Азыр эле ошо продюсер менен иштешип уже баштадык. Буюрса жаңы ырлардын үстүнөн иштеп атабыз. Жакында ушул ырга клип тартабыз Күттүм айга. Андан кийин дагы бир 2-3 ыр чыгат. Ат башы ошо туулган жериме арналган дагы бир ыр бар. Аны ошо башталык досум экөөбүз дуэт кылып ырдайлы деген ниеттерибиз бар болчу. Буюрса алар аранжировкасы бүтүп, үндөр жазылып бүтүп калган. Буюрса жакын арада угуп каласыздар. Жони, тамеки тартасызбы? Тамеки тартпайм. Бүгүн жок, буну сурап жатканы сиз чочтуп ийдиңиз го. Бүгүнкү биздин темабыз жаман. Тамеки тартып көргөм, жашырбайм. Ал бүт эле эркек балдардын баштан өткөн болсо керек. Кантип жеңдиңиз бул? Тамеки тартып көргөм 10 жылда койсуп кайра. Жок, жеңген эмес, бул баягы тамеки тартып көргөн бир эле жолу тартып көргөм, андан кийин баягы көнүп кеткен эмесмин ошондуктан. Ошо тартып көрбөш керек, эң башкысы. Бул баягы мектепте окуп жүргөн кезде 9-ду бүтүп аткан кезде баягы чоңоюп калдым деп өзүмдү баягы кыйын сезип. Көпчүлүк балдар ушундай, бир аз чоңоюп калдым деп тамеки тартып көр, анан ошентип отуруп тамеки көйүп кетет да, анан көз каранды. Бирок мага жаккан жок, ошондуктан мен чекпейм. Спорт менен машыгабызбы? Спорт менен машыгабыз. Спорт менен машыгыш керек. Анан бүгүн биз тамеки чегүүгө каршы күн бүгүн 31-майчы. Бүткүл дүйнөлүк биздин темабыз туура жашоо образы деген теманын үстүндө талкуу кылып атабыз. Сураганым ошон үчүн деп билбейсизби? Менин сураганым ошон үчүн. Түшүндүм. Туруп эле бул тамеки тартасызбы деп сурайды деп ойлоп калгансыз. Тамеки тартпаңыздар. Дей соолуңуздар чың болсун. Спорт менен машыгыңыздар. Кайсы спорт менен машыгасыз? Мен эми баягы жеңил атлетика, оор атлетика. Жок, мен негизи бокска барып жүрчүмүн. Бирок көптөн бери бар элекмин, азыр фитнес менен эле барып, баягы өзүбүздүн формабызды колдоп турабыз. Арттап кетпей, семирип кетпей. Ден соолукка дагы, сулуулукка дагы кам көрүп дегендей. Жакшы, Жони мырза, мынакей алдыдагы эртең бүрсү күнү клиптин үстүнөн иштейт экенсиздер, тартуу процесстери башталат. Клип сонун бир идеяга бай, жакшы сценарий менен жакшы клипти күтөбүз сизден. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, чыгармачылык эргөнү каалайбыз, жаңы ырларды күтөбүз. Рахмат. Бар болуңуз, күнүңүз ийгиликтүү улансын. Чоң рахмат. Биз тааныштырып өтөлү. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы Жони мырза болду. Ал эми Таң маанай программасы өзүнүн берүүлөрүн алдыны көздөй улантып берет. Биз алдыда болсо мына спортко чакырган өзүбүздүн каарман тууралуу сюжет бар, ошону көрөлү дагы андан эфирибизди алдыда көздөй улантып беребиз.